бир өлкөнүн өнүгүү келечегин көргүн келсе, анын өсүп келе жаткан жаштарына баар сал. Өлкөнүн келечеги жаштар дегенибиз менен бүгүнкү күндө уюлдук телефондон баш көтөрбөгөн келечектин ээлери алтынга тете болгон убактысын кандай жана ошондой эле кайда сарптап жаткандыгын сиздерге жооп алып беребиз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиңиздер. Тоскоолдук кылган жоксузбу? Жок. Жакта сабак. Даярдык жүрүп атса керек. Ооба, бул жакта менин ученица менен сабак өтүп атканбыз, вокал жагынан. Жыйынтыктар кандай болуп атат? Буюрса жакшы, каныкей жакшы деп ойлойм. Анан азыркы учурда көбүнчө жаштардын баары социалдык тармакта отуруп, уюлдук телефондон баш албай отурат эмеспи? Анан сиздерде кандай? Баягы бир өлкөнүн келечеги бул жаштарда эсептелет да. Жаштар өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эмне кылсак болот? Жаштар өнүгүш үчүн алар ошо билимге умтулуш керек, өзү жакшы көргөн хоббисине убакыт бөлүш керек, телефондо отура бербей, китеп окуп, кандайдыр бир өзү жакшы көргөн хоббиси бар болсо, ошону өнүктүрүүгө максат коюп, ошолорду аракет кылыш керек, аткарыш керек. Эң алгач кире бериште эле балдарга атайын музыкалык мектеп экен, Бул жакта канча окуучу окуйт, жашы канчадан үйдө, ошолор туурасында мектеп туурасында. Ошо чакан студия ачканбыз, экизим экөөбүз. Анан бул жакта азырынча 60 окуучубуз бар. Биз бул жакта вокал үйрөтөбүз, жана улуттук аспаптарда фортепиано, скрипка, гитара, ошол аспаптарды үйрөтөбүз. Сыр болбосо музыкалык сабатыңыздар бар? Кайсы жакта окуттуңуздар да? Биз ошо экизим экөөбүз консерваторияны бүткөнбүз. Бүтүрүп, ал жакта вокалды бүтүрүп, андан соң консерваториядан кийин аспирантурага тапшырганбыз Питерге. Мен ошо аспирантураны тапшырып, ал жакта культурология чөйрөсүн окуп, ошо жакында эле кандидаттыгымды жаттадым культурология жагында. Ушундай жыйынтыгы менин монографиям болду, илимий монография. Бул фундаменталдык чоң монография, балдар көркөм маданияты Кыргызстандын тарыхында жөнүндө жазылган. Ошо бул китеп орус тилинде. Орус тилинде, ооба. Ичинде эмнелер камтылган? Ичинде ошо биздин балдар маданияты жөнүндө кандай институциялар, кандай организациялар болгон, ошо 19-кылымдан баштап бүгүнкү убакытка чейин жазылган, кандай өзгөрүүлөр болгон ошол убакыттын ичинде балдарды тарбиялаган подходу ошол жөнүндө жазылган. Анан ошо көркөм жагынан, искусство менен кантип балдарды тарбияласа болот деген жөнүндө. Окурмандардын көз карашы кандай болот? Окурмандардын көз карашы абдан жакшы. Ошо агайлар, илимий чөйрөдөгү агайлар айтып атат, бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай монография жазылган. Бүт маалымат топтоп, библиотекада отуруп, ошо чогулткам архивдерди. Анан ошол менин оюмча, жана ошо мугалим агайлардын ою боюнча биринчи жолу ушундай китеп, монография жазылган деп абдан кубанып жатышат, сүйүнүп жатышат. Анткени жазылбаса бул өтө берет да убакытчы, анан калып калат. Мен ошо чогултуп, бүт ошо маалымат тарыхта калып калды да, ошо китептечи. Анан кийинки мундагы балдар, кыздар ошо изилдегенде менин китебимен алса болот, маалымат катары алса болот. Анан ошону дагы өздөштүрүп, дагы
изилдөөгө жакшы шарттар. Изилдөөгө жакшы шарттар болот да. Эми азыр мен сизге окуучу катарыңызда келдим. Эми келгенден соң эң алгач эмне кылабыз мисалы? Эң алгачкы Мен бул жагын өтүп алайын, жагын өтүп алам. Мен окуучу катары келдим, музыкадан сабатым деле жок. Эң алгач келгенде эми сиздерде кандай кыласыздар? Эмне кылам мен азыр? Мен биринчи ошо музыкальный слух деп коет, ошону текшерем. Мен азыр ырдайм, сиз мени турайсыз, Теле көрүүчүлөр, азыр сабатында канчалык деңгээлде багы угуу жөндөмдүүлүгүнүн жогору экендигин Айлын айымдан сабагынан кийин байкап көрөбүз. Кийинкиси? Сиздин үнүңүзгө карапчы. Бирок сиздин слухуңуз бар экен. Ошол байкалат да, анткени башында кээрлер сүрдөп, мисалы коркуп, жакшы ала албай калат, бирок укса болот да, ошо слух барбы же жокпу деп. Кийинки тапшырмалар кандай болот экен? Ми мамо ми мамо му ми мам ми мамо му. Жеңилдеги барбы эми? Слухуңуз бар экен. Ошо слухту текшерип, андан кийин дыханияны коебуз. Дыхания жөнүндө сүйлөшөбүз. Дыхания болгондо ич менен анан көкүрөк тарап менен дем алган жолдор бар, жагандай. Ооба, көкүрөк менен, көбүнчө көкүрөк менен дем алат, бирок вокалда бул диафрагма жагынан, ич жагынан дыхания алыш керек, дем алыш керек деп ичке алабыз. Мындай көкүрөк эмес, ич жакка алабыз дыхания. Ошондуктен да мынтип чоңоёт да ич. Дагы чет өлкөгө Кудай мырза чет өлкөгө чыгып, ал жакта биздин улут маданиятыбызды таанытып, мен өзүм дагы вокалдан тышкары аспаптарды ойнойм, музыкалык улуттук аспаптарда. Ошолор менен чет өлкөгө чыгып, ойноп берип, таанытып, балдар көркөм мектебинде иштейм. Жумамудин Шыралиев атындагы 6-мектепте. Ал жакта дагы балдарга сабак берем. Андан тышкары ошо академияда, улуттук академияда искусство боюнча студенттерге сабак берем, лекция. Ошо негизүү пландарда биздин жаштарга биздин маданиятыбызды тааныштырып, аларды билимге умтулсун деп мындай просветительский блог Инстаграмда алып келгим келет. Азыркы учурда көп эле жаштар бир нерсени баштаса, аягына чыкпай калса же болбосо ийгиликсиз болуп калса, көбүнчө шайксынып калат же болбосо көп нерседен баш тартып алат го. Ал үчүн аз да болсо ийгилик жараткан инсан катарында сиздин кеңешиңиз кандай болот экен? Мен кеңешим ошо кол тыштабай, өзүнө ишенип, биринчи жолу болбосо, экинчи жолу болбосо, балким үчүнчү жолу болот. Ошон үчүн эң негизгиси бул өзүбүздүн ишенибиз да. Анан өзүбүзгө ишенбесе ким ишенет? Ошон үчүн ишенип, анан максат коюп, ошого аракеттениш керек. Дисциплина болуш керек. Дисциплинасыз ал максатка жете албайсың. Сиздин агарып аткан таңдан баштап кеч киргенге чейин, күн батканга чейин убактыңыз кандай бөлүштүрүлөт болду экен? Мен ошо эрте туруп бул жакка келем, бул жактан сабак берип, анан ошо башка мектепке барам, 6-мектепке барам, ал жакта сабак берем.
ал жактан дагы академияга барып лекция өтөм. Анан Инстаграмга дагы убакыт бөлгөнгө аракет кылам, анткени социалдык тармакта убакытты канча убакытты бөлөсүз? Ачыгын айтканда 1 сааттай кетет, 1,5 саат, анткени ошол жакта кээде кызыктуу видеолор болсо 2 саатка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Мен негизи ал жакта өзүм көрүп отурбайм, өзүм контент жасап, анан ошолорду киргизем, ошону эле кылам. Мынтип отуруп, развлекательный видеолорду көргөнгө көп убакыт жок да. Тар убакыттар. Бул жакта микрофондор менен ырдасаңыздар керек. Ооба. Распевка кылганга окуучуңуз менен бир аз көрсөтүп койсоңуз болобу? Попробуй. Trying hard to feel the emptiness. Илимий жагынан болобу, же искусство жагынан болобу, спорт жагынан болобу, ошону жакшы машыгып, дагы ошол тараптан өзүн өнүктүрүп, максат коюп, ошолорго ишке ашырсын деп тилейм, каалайм. Жөн убакытты кетирбесин деп, анткени азыр убакыт бул эң керек ресурс. Эң маанилүү керек ресурс да. Сизге чоң рахмат. Эми сиздин эгизиңиз менен Айдына. Ооба. Айдына айым менен маектешип келем. Негизи ошо эл аралык сынактарда катышкың келсе, мындай дүйнө жүзүн кыдырып, өзүңдүн үнүңдү көрсөткүң келсе, аны үчүн терең билим алыш керек, консерваторияда да билим алыш керек. Билим албай, ырдап, машыкпай ырдасаң, үнүң тезирээк чарчап калат да. Анан кийин 1-2 ырдагандан кийин үнүң кысылып, кытышып, ушинтип баштайт. Ошондуктан терең билим алып, распевка кылып, бул өтө маанилүү. Ырдардын астында, сынактарга катышаштардын астында сөзсүз распевка кылыш керек. Мисалы Андреа Бочелли, жанагы кыйынден Селин Дион деген ырчылар бар го, эл аралык. Ошолор деле сөзсүз алардын мугалимдери болот. Алар сөзсүз мындай концерттерге чыгаардын астында распевка кылышат. Ошондуктан терең изилдөө керек. Распевкалар аркылуу үнүңдү өздөштүрүп керек да. Мен өзү Санкт-Петербург шаарында аспирантураны бүттүм. Анан ошо диссертациямды иш үстүндө иштеп жаткам. Анан кийин турмушка чыгып, бир аз токтоп калды декрет. Анткени балаң болгондо бир аз кыйыныраак болуп калат экен. Бирок азыр ошо токтотпой иштеп бүтүрөйүн деген мындай максатым бар. Бүтүрүп ошо диссертациямды жактайын деп, анткени ошо Кыргызстанда көп эле агайлар айтат, эгизиң экөөңөр азаматсыңар, тыштабагыла, бизде абдан аз ошо илимий ишкерлер. Негизи ошо мындай бир учурда стагнация болуп калды да, илимий иш үстүндөчү токтоп калды.
азырынча ошо илимий ишкерлер абдан аз, анан силер токтобой сөзсүз уланткыла, жактагыла, ошо жаштарга жакшы максат берип, жакшы илимий ишкерге мындай умтулсун деп мындай пример көрсөткүлө деп айтып турат да. Үйүбүздө ошо апабыз бар. Апабыз негизи кичинекей кезинде ошо мектепти бүткөн. Ошо пианист болчу өзү, бирок аны өздөштүргөн жок. Анан кийин ошо кыздарым өздөштүрсүн, ошо илимий эмес, культура жагына байланышып калсын деп кичинекей кезинен эле бизде ошо курстарга берчү да, музыкальный, анан образовательный. Ошол жактан кичинекей кезинен бери эле негизи ошо аспаптарды үйрөнүп, ырдап келип жатабыз. Анан эл аралык ошо сынактарга катышып, биринчи орундарда ээлеп, Индонезия, Санкт-Петербург шаарына, Азербайжан көп өлкөлөрдү кыдырып, ошо культура, ошо аспаптарыбыз менен көп өлкөлөрдү кыдырдык да негизи. Анан ошо жаштарга дагы мындай кандай десем, совет бергим келет. Ошо негизи кыргыз улуттук аспаптарды үйрөнүп эле ушинтип эл кыдырып, шаар кыдырып келсе болот депчи. Өнүктүрүү үчүн биз мындай потенциалын көрүп түрткү беришибиз керек да. Ошо ата-энебизге, апабызга чоң таазим. Анткени бизге көрсөттү, ошо билим менен көп нерсеге жетише аласыңар депчи, билим алыш керек сөзсүз деп. Мындай мисалы азыр деле айтат, декретте отурасыңбы, мындай жөн отура бербей, сөзсүз ошо илимий жактанбы же аспаптарды тыштабай, мындай сөзсүз алып кет депчи, тыштаба деп айтат. Ошо билим менен көп нерсеге жете аласыңар деп экөөбүз ар дайым айтып турат да. Бүгүнкү күндө жети, ошо жыгач комуз, чопочор, чор, сыбызгы, фортепиано, скрипка. Бул негизи чын эле, анткени бизде дагы консерваторияда окуп жатканда агайыбыз айтчу, 9-8 сабак коюлбайт. Анткени 9-8 үнүң уктап турат да, үнүң ачылбайт, өзүң дагы маанайың келбейт. Анан кийин 10-11 койчу ошо специальностьтенчи, вокал жагынан. Ошондуктан бул жөн эле сөз эмес. Бул ушундай чөйрөдө, ушундай вокалда өзгөчө 10-11 уже өзүң ойгонгондон кийин мындай ырдап машыксаң болот да. Негизи азырынча 100дөн ашык окуучубуз бар бул жакта. Анан ошо скрипка, фортепиано, комуз, оз комуз, вокал, гитара ошол сабактар берилет. Анан 3 жыл мурун ачышканбыз. Негизи кичинекей кезибизден бери эле кыялыбыз бар болчу, өзүбүздүн бир мектебибиз болсо, студиябыз болсо деп. Анан ойлонуп жүрчүк, ошол мындай качан иштеп баштайлыбыз депчи. Анан ошо 3 жыл мурун ачылып калды. Апабыз жардам берди. Ошо үчөөбүз мындай аракет кылып ачып алдык. Анан негизи бул жака келгенде аябай сүйүнөбүз. Көп окуучулар бизге айтат, ошо рахмат, үйрөнүп чыктык. Балам мындай телефонго көп көңүл бурбай, эми фортепиано менен машыгып баштады депчи, ата-энелер көп ыраазычылыгын билдиришет. Анан негизи ушу кичинекей балдар көп ошо телефонго көңүл бурушат эмеспи? Анан ошол дагы себеп болду да. Анткени ата-энелер келип ошо мындай көп көңүл бурат телефонго, анан кийин ушундай неме фортепиано же скрипкага берсекпи деп ойлонушат. Кичинекей кезимде негизи коркчумун. Өзүм ошо скрипканы бүткөм, 7 жыл окуп бүткөм. Негизи кичинекей кезде ошо мугалимди көргөндө коркчумун, сүрдөп. Анан кийин азыр түшүндүм, ошо мугалим негизи аябай болгону жоопкерчиликтүү экен да. Анткени сен балага ошо өзүңдүн билимиңди
түшүндүрүп, жеткирип, алдыга умтулганга мындай жакшы сөздөрдү айтып, көп билим бергенге мындай ага дагы шык болуш керек экен да. Анан көп эле адам мындай сабак бере албайт да, чыдай албайт. Албетте билим, билим күтөт. Анан менимче энергия. Анткени көбү сабакка келип абдан жакшы маанайда кетишет да. Жакшы энергия менен бөлүшүп, жакшы маалымат менен бөлүшүп, духовный, обогащенный болуп кетишет да сабактан. Ошондуктан энергия, анан ушу билим деп ойлойм. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Адина жана ошондой эле Алина Улановалардын түптөгөн мектебинде келип, алардын чыгармачылык жолу, чыгармачылык чыйры, түптөгөн мектеби туурасында азын улак кеп кылып таанышып өттүк. Сиздерге ийгилик, чыгармачылыгыңыздар мындан ары да өркүндөй берсин. Окуучуларыңыздар көп болуп, эл аралык мелдештерде, эл аралык сынактарда баш байгелерди багындырып жүрө бериңиздер дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип Кыргыздын келечеги болгон жаштардын бир үзүмүн гана сиздерге кеп кылдык. Дагы да болсо эмки берүүлөрүбүздө сиздерге Кыргыздын мыкты жаштарын көрсөтүп чагылдырып берүүгө аракет кылабыз.